Акыркы жылдары мугалимдердин кадыры артып, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай демилгелердин натыйжасын сезгендердин бири англис тили мугалими Асылгүл Наркулова. Ал Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы жатак мектепте эмгектенет. Быйыл жылдын мыкты мугалими сынагына катышып, республикалык этапта байгелүү орунга ээ болгон. Натыйжада шаар мэриясы тарабынан ардак грамота менен сыйланып, агартуу министрлигинин төш белгисин алып отурат. Мугалимдер бул ийгилик жаратуучу. Ийгиликти кимдер жаратат? Албетте окуучулар жаратат. Окуучулардын ийгилиги бул мугалимдердин ийгилиги деп эсептелинет. Ийгилик жаратуу үчүн бизде баардык шарттар болушу керек. Ошол шарттардын баардыгы учурда бизге түзүлүп жатат. Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган бул иш-чарада мугалимдердин 8 айлык ишинин жыйынтыгы каралып, 30дан ашык мугалим грамота жана акчалай сыйлыкка ээ болушту. Ошондой эле мугалимдер 12 жылдык окуу системасы ийгиликтүү башталганын белгилеп, жаңы ноутбуктар бир кыйла иштерин жеңилдеткенин айтышты. Ошол алтын казык деген программанын негизинде азыр табигый тагылимдер боюнча мектептин дээрлик 65-70% мугалимдер ноутбук менен камсыз болушту. Эми мындан ары дагы алдыга кадам таштай турган болсо, ушул технологиялык жабдуулар менен дагы да болсо мугалимдерди камсыздоо, бир эле мугалимдер эмес, окууканаларын соңку үлгүдөгү бир интерактивдүү доскалар менен, жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздаса, мен ойлойм дагы да билим берүү жакшы болот. Шаарда көптөгөн мектептер капиталдык оңдоодон өтүп, материалдык техникалык базасы жаңыртылды. Айрым билим берүү мекемелерине заманбап жабдуулар орнотулуп, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары шаарда жаңыдан салынган билим уялары да пайдаланууга берилүүдө. Мэрия өкүлдөрүнүн айтымында мындай аракеттердин баары мугалимдердин кадыр-баркын көтөрүүгө жана билим сапатын жогорулатууга багытталган. Жалпы Ош шаары боюнча 16 орто мектеп, ошондой эле 14 балдар бакчасында оңдоп түзөө иштери жүрүзүлүп жатат. Өткөн жылы 7 билим берүү мекемеси өткөн болсо, бул жылы 3 эсе көп билим берүү мекемелеринин оңдоп түзөө иштери башталды. 6 мектепте толук капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Баарын даратканалар ишине киргизилип, 70 жыл ичинде аябай оор абалга келген мектептерге ушундай ремонттор жүрүзүлүп жатат. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө 2026 жылы мугалимдердин айлыгы 2 этап менен жогорулатылары айтылды. Мугалимдерге берилген ноутбуктар, ошондой эле жаш адистер үчүн сунушталып жаткан пайызсыз ипотека сыяктуу жеңилдиктер билим берүү тармагындагы колдоонун жаңы багыты катары белгиленди. Гулина Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбай уулу, Билим жаңылыктары, Ош шаары.